Быйыл дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү былтыркыга салыштырмалуу 46,8%га аз болгон. Өлкө боюнча дан эгиндеринин 66%га жакын аянты орулуп бүткөн. Тагыраагы 380 000 гектар аянттан 536 000 тонна дан жыйналган. Үстүбүздөгү жылдын жайында аномалдуу жогорку температура жана вегетация мезгилинде сугат суунун жетишсиздиги дан эгиндеринин түшүмүнүн төмөндөшүнө алып келди. Тагыраак айтканда, өткөн жылга караганда будайдын түшүмдүүлүгү 45,5%, арпаныкы 55,2%, картошканыкы 10,1%, бакча өсүмдүктөрүнүкү 6,7%, мөмө жемиштердики 6,5%, жана жашылча түшүмдүүлүгү 2,4%га кыскарган. Ал эми Жалал Абад облусунда буудайдын өзү эле 17 790 гектар аянтка эгилген. Былтыркыга салыштырмалуу 900 гектар аянтка көп болгону менен түшүмдүүлүк аз. Эми буудайдын негизги жыйым терими бүттү, аяктап калдык. Биз азыр 95,4% болдук. Биз жума сайын алып турабыз. Эми азык-түлүк коопсуздугу да айтпайбызбы? Биздин областтын халкынын саны 1,260,000 айтабыз. Ушул халктын санын эсептеп келгенде бир жылга 100 000 тонна un керек. Ушул жалпы өндүрүлгөн буудайыбызды унга бардыгын un кылып тартып келгенибизде биз өзүбүздү 32-33%га тапсырдык. Маселени чечүү үчүн министрлер кабинети Кыргызстанга un, буудай жана той ташып кирген ишкерлерди кошумча нарк салыгынан 1 жылга бошотту. Биз 300 миллион сомдон ашуун каражат бөлүп 1 миллион литрден ашуун өсүмдүк майын, 3000 тонна шекер запаска киргизген элек. 1,5 миллиард сом кышкыга акча бөлдүк. Орусиядан 70 000 тоннадай буудай сатып алабыз. Муну 100 000 тоннага жеткиришибиз керек. Ишкерлерди кошумча салыктан 1 жылга бошоттук. Андан сырткары мал жандыктарды сактоо максатында той ут алып келүүгө дагы кошумча салык алынып салынды. Ошондой эле, азык-түлүк коопсуздугун сактоо үчүн Кытай мамлекети Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1500 тонна буудай берери маалымдалды. Өлкөдө июль айында 1 килограмм буудайдын баасы 29,15 сомду түздү. Муну менен буудайдын баасы өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 8,2 сомго же 39,3%га кымбаттады. Кургакчылыктын кесепетинен кошуна өлкөлөр да жабыр тарткан. Алардын катарында быйыл Казакстанда буудай аз алынат. Эксперттердин божомолу боюнча буудай былтыркыдан 20%га аз болушу мүмкүн. Ошондой эле Орусияда да быйыл буудай жылдагыдан аз болушу күтүлүүдө. Жыл башында 83 миллион тонна буудай жыйноо пландалса, бирок 75 миллион тонна гана алынары болжолдонууда. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.